Кыргыз элинде ата даңкы балага дем демекчи. Мугалимдер арасында атадай болгон агайлардын асыл ойлору, акыл-насааты ар бир окуучусуна күч-кубат берип турат. Ар кимдин заманына жараша мугалими болот демекчи. Бүгүнкү күндө мугалимдик кесипти аркалаш өтө оор деп ойлойм. Ар кандай кыйынчылыкка назар салбай, окуучуларына атадай тирек болгон агайларыбыз биздин мектепте жок эмес. Мен бүгүнкү сөзүмдү дене тарбия сабагынан берген Садыбакасов Шамиль Фронтбекович агай тууралуу айткым келди. Эртеден кечке жумуштан кетпей, эл үчүн иштеп тамак да ичпей, мектептин иши жылса деп алга талыкпай ойлоп издендиң агай. Шамиль агай 1988 жылдан баштап Тамчы орто мектебинде эмгектенип келет. 28 жылдан ашуун эмгектенген Шамиль агай окуучулары менен өз атасындай мамиледе. Агай кесиптештерине, окуучуларына кандай маселе же көйгөй жаралбасын дайым жардамын аябайт жана ал маселени чечүүдө көмөктөшөт. Садыбакасов Шамиль Фронтбекович мектептин атын чыгаруу үчүн баардык күчүн жумшайт. Райондук, областтык конкурстарга окуучулары менен катышып келет жана ар бир сабагын кызыктуу өтөт. Агай мектептеги мугалимдерге жана өсүп келе жаткан жаш муунга үлгү боло алат. Ар бир ак чач үзүрлүү эмгек жөн эле келбейт, унутуп үйдү, берилип ишке, кайтасың үйгө дайыма кечте. Шамиль Фронтбекович үй бүлөдө үлгүлүү ата, татыктуу жар, 3 кыз, 2 уулдун асказоосу, тиреги. Биздин мектепте 1988 жылдан бери эмгектенип, агайдын атасы Мамариба Гүлбабаевна дагы өз кесибин сүйгөн мыкты мугалимдерден болчу. Апасынын кесибин аркалап агай дагы кесипти тандаптыр. Шамиль агай өзүнүн кесибин мыкты билген мугалим, окуучулардын сүйүктүү агайы, балдар агайдын сабагын чыдамсыздык менен күтүшөт. Сабактарын абдан кызыктуу өтүп, балдарды спортко абдан кызыктырат. Үй бүлөсүндө жубайы чолпон, айылдын жаш муун бала бакчасында көп жылдан бери эмгектенет. 3 кыз, 2 уулдун сүйүктүү атасы. Шамиль жөнүндө айтсак, Шамиль боорукер, мүнөзү, жумшак, иштеген иши жакшы. Көп жылдан бери Шамиль экөөбүз иштешебиз. Ишине так, сабактарына убагында келет. Үй бүлөсү менен жакшы мамиледе. Шамиль агай мектептен көптөгөн кызыктуу мелдештерди өткөзөт. Биз аларга активдүү катышабыз. Шамиль агай мен кичинекей кезимде сабак өтүп жатканда жыгылып ыйлап жатсам, сен ыйласаң мен да ыйлайм да деп соолорго эсигин тактайт. Шамиль агай жакшы агай, ал бизге көп нерсени үйрөткөн. Мен чоңойгондо Шамиль агайдай болгум келет. Мен агайдын окуучусу болгонума сыймыктанам. Азыркы учурда педагогдун аткаруучу милдети өтө ардактуу болсо, бир жагынан ошончолук жооптуу. Таалим тарбия берүү чоң милдет мугалимге артылган. Ошондуктан Шамиль Фронтбекович өңдүү мугалим агайлар коомубузга өтө керек.